Самара Каримова Инстаграмдагы подписчиктерин сатып алдыбы? Кыргызстанда кызык окуялар өтө эле көп. Коррупцияга болсо белчесинен батып тыгылып калды. Аттишти $600 сатып алган дүйнө жүзүндө жок мамлекетпиз го чиркин. Так ушул коррупция маданият тармагына деле жеткен. Айрым бир ырчылар эшек арабага чыгып ырдап койсо болду. Кыргыз Республикасынын эл ырчысы же Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ырчысы боло калат. Укмуш, үнү барынан үнү жок ырчылар толтура. Буга чейин ошол ырчылар лампычка ырчылар деп аталып келсе, азыркы айрым ырчылар Кытайдын бир жолу колдонуучу үлбүрөп күйгөн шам ырчылары. Эми сагызгандай сайрай бербей далилдерге токтололум. Азыр көпчүлүк ырчылар Инстаграмда канча подписчигиң бар деп, ал тургай күнү-түнү бири-бирин Инстаграмдан аңдышат экен. Анжелика Бекболиевага окшогон добраялары Айчурок Иманалиева апасына менден сизге 10 000 подписчик деп белекке берип салат. Көрдүңөрбү? Керек болсо адамдарды белекке берип салат. Баса, Инстаграм демекчи атагы таш жарган ырчылар жок болсо деле Кыргыз Республикасына эмгек сиңирип таштаган ырчыларын катарын толуктаган Самара Каримова деген ырчы бар. Шундугункур, ушул ырчынын популярдуулугу өтө ашып кеттиби? Кыскасы 2,5 күндө 150 000 адам Инстаграм баракчасына кошулуптур. Мессага. Биздин редакция изилдеп көрсө, подписчиктерди сатып алса болот. Мына сага Асанованын аялы Расакыйында. Мындан ары бир түндө подписчигим мынчага көбөйдү дегендерге ишенбей эле койсоңуздар болот. Анткени Инстаграм баракчасы сатылат дагы, сатылган баракчадан жазылгандар мертвый жана живой деп бөлүнөт тура.